Кутман кеч, урматтуу изденүүчүлөр, айымдар, эжекелер, кандайсыздар? Эфирибизди баштаардын алдын таанышып алалы. Ким кайсыл жактан байланышып жатат, бул жака ата жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар болот. Мен угулуп көрүнүп жатамбы? Сокулуктан дейт. Ооба дейт. Гүлбарчын Бишкекте. Чумкалдан. Кош келиңиздер. Тамара, кош келдиң. Наргиза, Бурул, Нурзада, Тамира, Тамиреже, Сокулуктан. Гүлмайрам, Айнура, баштадык кандай сабагыбызды. Бүгүнкү эфирибиз, мастер-классыбыз эмнеге арналмакчы? Сатуу тармагына арналмакчы. Азыркы учурда актуалдуу бардык эле айымдар азыр сүйлөп, үйрөнүп, сатып, эмгектенип жатышат бул тармакта. 4 жыл мурда бул онлайн сатуу менеджерлик мага сунуштаганда баш тарткан элем. Бирок сатуу тармагында ушул менеджерлер орус көбүнчө аудитория ал учурда сатуу тармагында орустар, анан казак айымдары Казакстандан көп чыгышкан. Ошол учурда 100 миңдеп, миллиондоп акча табышат десе, койчу каякта жомокту деп айтат болчумун. Азыркы учурда онлайнда иштеп акча тапса болот. Эмне үчүн дегенде, азыр биздин рынок өзү онлайн тармакка өтүп жатат. Эгерде мен ошол 4 жыл мурда ушул сатуу менеджерлигин баштап кеткенимде, азыркы учурда менин командамда 1000ден 10 миңдеген ашык айымдар иштеп калмак болсо керек деп ойлойм. Азыркы учурда бизде 1 ай болду старт алганыбызга сатуу менеджерлиги боюнча. 50дөй айым азыр окуп бүттү, буюрса. Арасында күчтүү айымдар биз менен кызматташып, кайра эле сатуу менеджерлигин курсын сатып, ошол менен эле учурда кулинария курсын сатып, курс ичинде окуп жатып, курс сатып иштеп жатышат да. Эгерде бул тармакка биз азыртан өтпөсөк, мисалы бул сатуу тармагы кимдер үчүн? Сатуу менеджерлиги. Бул үйдө олтурган кожойкелер үчүн, айлыкта иштеген айымдар үчүн, айлыкта иштеген мырзалар үчүн, гос жумушта иштебиз, бардыгыбыз эле мамлекеттик кызматкербиз. Айлыгыбыз айдан айга жетпейт. Анан пенсияда олтурабыз, студентпиз, окуучубуз, ошол адамдарга сатуу менеджерлиги окуп үйрөнүп алса, бул аябай чоң кесиптердин бири. Буюрса бул кесип дагы өнүгөт. Кандайдыр бир компаниялардын менеджери болуп иштеш үчүн сиздер азыртан даяр болуп калсаңыздар, буюрса кийин 1 ай өткөндөн же 1 жыл өткөндөн кийинби сиздерге кайсыл тармакта сунуш келсе дагы сатуу тармагын үйрөнүп алсаңыздар, сиздер алар менен кызматташып иштешип кете бересиздер. Эгер биз дагы деле буга ишенбей, жок койчу онлайнда эле, инстаграмда эле сүйлөп чыга беришет, менин колумдан келбейт, мен жасай албайм, мен деги эле сатуу тармагын өздөштүрө албайм деген айымдар адашасыздар. Бир учурда менде да ошондой ой келген, анткени мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Ошол эле учурда баягы өзүмдүн билимимдин негизинде мен сатуу тармагын окуп үйрөндүм десем болот. Азыркы учурда ошо сатуучу болуу аттуу автордук курсту мен 1 ай болуп калды, запуск кылганмын. Ал жакта сатуу менеджерлерин окутуп чыгарамын. Анан кайра өзүбүз эле сатуу менеджер болуп иштесе болот, же болбосо өзүнүн продукциясын рынокко алып чыгып сатса болот. Деги эле акча табуунун жолдорун ошол жактан өздөштүрөбүз. Эгер ким
ошол биздин командабызга кошулабыз, үйрөнөбүз, сатабыз, билим алабыз дегендер болсо, биз дайыма сиздерге жардам берүүгө, сиздерге кызмат кылууга даярбыз. Азыркы учурда көпчүлүгүңүздөр кайсыл тармактан келип жатасыздар? Ошону жазып коюңуздар. Ким кайсыл тармакта эмгектенет? Жаза кетиңиздер, ким кайсыл тармакта эмгектенет. Жаңы кошулуп жаткандар болсо, минус белгисин басып коюңуздар. Жаңы бүгүн эфирге жаңы кошулуп аткандар, мугалим дейт. Тезирээк жазганга аракет кылыңыздар, анткени убакыт өтүп жатат. Биз слайд менен сабагыбызды баштайлы. Көрүнүп жатат, мыкты сатуучу бол деп атайын сиздерге тема койдум. Бардыгы сетевойда дейт, жаңы келип аткандар бар экен. Ана жаңы келип аткандар үчүн кененирээк маалымат берип өтөйүн. Атым Жазгүл Тойчубекова, сатуу менеджерлигинде 4 жылдан ашуун кызмат кылдым. Бизнес тренер Оксана Раскулованын өзүңдү жең тренинг борборунда сатуу менеджери болуп иштедим. Азыркы учурда өзүмдүн сатуучу бол аттуу автордук курсумду рынокко чыгардым жана өзүмдүн баягы билимимдин негизинде айымдарды окутуп үйрөтүү, аларды иш менен камсыздоо. 36 азыркы учурда 37 жашка карап калдым. Жакын арада 4 жылдык практикалык тажрыйбам бар. Тренинг борбордо бизнес тренерлер менен иштешип келемин. Жана 15 жылдан ашык убакытта мен сетевой тармакта чоң статустарга чыкканмын. Директор статус, менеджер, старший менеджер. Ал жакта ар түрдүү 10дон ашык сетевой тармакта иштеп эмгектенип көрдүм. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жеке бизнеси болгону аябай жакшы экен. Ошондуктан мен жеке бизнеске азыркы учурда өтүп жатам. Ошон жеке бизнеске дагы буюрса сиздерди иштегенге үйрөтөмүн. Андан кийин онлайнда кантип акча табабыз? Караңыздар. Азыркы учурда заман аябай тез өнүгүп жатат. Көрүп жатасыздар, сиздерге көрүнүп жатабы слайдтар? Тез, ушунчалык тез өнүгүп жатат, биз убактыбыз жетпей жатат да. Телефон менен иштесек болот, ноутбуктар менен иштесек болот. Азыркы учурда сайттар менен иштесек болот, электронный пошталарга рассылкалар кетирип иштесек болот, интернет платформалары аркылуу иштесек болот. Мисалы Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, дей койчу Facebook. Азыркы учурда биз көрүп угуп жаткан маалымат алып жаткан булактардын баардыгынан биз иштеп акча тапсак болот. Болгону биз ошолорду туура багытка коюшубуз керек. Эгерде сиздер азыркы учурда жөн эле угуучу болуп отурган болсоңуздар, эми ошол эле багытты онлайнга буруңуздар дагы акча табуунун жолдорун окуп үйрөнүңүздөр. Эми биз акча табуу жөндөмдүр арттырыш үчүн эмнелер жасашыбыз керек? Акчага болгон фокус, внимание деп коет. Акчанын өзүнүн тартылуу закондору бар, ошол акчаны биз өзүбүзгө тартыш үчүн, акчаны өзүбүз табыш үчүн, өзүбүздүн шыгыбызды, жөндөмүбүздү анализдеп, өзүбүз рынокко алып чыгышыбыз керек. Бизнес кылабызбы, же бир сатуу тармагын өздөштүрүп чыгабызбы, же болбосо өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды баягы эмесин курсун создавать этип чыгабызбы, кайсыл тармакта алып чыксак дагы баары бир бизге өзүбүздүн иштеп тапкан акчаларыбыз өзүбүзгө чоң акчаларды алып келет. Эми сатуунун сөзсүз түрдө өздөштүрүшүбүз керек. Анткени сатуу бул бизнестин өзөгү болуп эсептелинет. Эгер сиз өзүңүз сатууну мыкты билсеңиз, сиз мыкты сатуучу боло аласыз. Азыркы учурда мага көп сунуштар түшүп атат. Өздөрү бизнес алып барышат, өздөрү жакшы курстарды алып барышат, офлайнда жакшы иштешет. Бирок мен өзүмдүн онлайн тармагында мыкты деңгээлде сатып, өзүм
сүйлөп ошол жакта өзүмдүн курсумду өзүм сатып иштегим келет деп мырзалар, айымдар кайрылып жатат. Бул бизнес жаатында иштеген эле өзүнүн офлайнда тажрыйбасы бар айым мырзалар. Бул бизнес ээлери. Эгер сиз онлайнда дагы аябай жакшы өздөштүрүп ала турган болсок, ар бир баягы сатуунун өзүнүн бир техникаларын, сатуунун психологиясын өздөштүрүп ала турган болсок, адамдар менен мамиле курууну аябай жакшы өздөштүргөн болсок, биз бардык сферада, ишкерлик баштоодо, бизнес алып барууда, деги эле курстарды жетектеп барууда биз кыйналбайбыз. Анткени биз сатууну аябай жакшы билгендиктен курсубуз да жеңил сатылат. Тренингибиз да жакшы болуп уюштурулуп чыгат. Биздин бизнес ачсак дагы бизнестин сатуусун биз билебиз. Биз кандай сатуучулар менен договор түзүп, кандай сатуучулар менен иштеш керек, кандай сатуучуларды партнер кылып алыш керек, ошолордун баардыгын анализдеп туруп, анан биз өзүбүздүн бизнесибизди колдоно алат экенбиз. Эми сөзсүз түрдө эле сатуучулар булар бирөөнүн товарын алып сатуу эмес. Азыркы учурда көпчүлүгү адашып жатат да. Сатуу эки түрдө бөлүнөт. Биринчиси офлайн сатуу, бул азыркы рынокто, жайма базарларда, магазиндерде, бутиктерде, торговый центрлерде сатылган товар менен онлайн сатуунун айырмасы асман менен жердей. Ал жерде сиздер адамдарга мына көзмө-көз көрсөтүп, жыттатып туруп, колу менен карматып көрүп сатасыздар бул уюмду. Ал эми онлайнда сиз үнүңүз менен, сөзүңүз менен, сүйлөө чеберчилигиңиз менен гана сата аласыздар. Эгерде сиз өзүңүз аябай мыкты сүйлөгөндү, мыкты баягы сүйлөө чеберчилигиңизди өстүргөн болсоңуз, үнүңүздү аябай жакшы тарбиялаган болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн жеке брендиңизди алып чыксаңыз болот. Же болбосо кандайдыр бир курсуңузду иштеп чыксаңыз болот, бизнес ачсаңыз болот. Анан эң негизгиси нерсе, бул ушул тарапка келиш үчүн биринчи өзүңүздү тарбиялашыңыз керек болот. Андан кийин өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек болот. Өзүңүзгө болгон билимге болгон инвестицияны өзүңүзгө салышыңыз керек болот. Анан сизде сонун результаттар жаралат. Мисалы, бардыгыбыз деле көзүбүз менен көрүп турабыз, бардык нерсени жасаса болот. Бирок көзүбүз менен көрүп, оюбуз менен ойлоп турабыз, бирок мындай колубуз менен жасайга келгенде коркобуз. Качан биз колубуз менен жасап, кылып көрмөйүн, бутубуз менен басып бармайын, биздин баягы рынокко алып чыга турган нерсебиз чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн продукт сатабызбы, курс сатабыз, тренинг сатабыз, эмне сатпагы, өзүңдүн атыңды сатасыңбы, ошол жака чыгыш үчүн биз биринчи эле өзүбүздүн сатуу жөндөмүбүздү, өзүбүздүн ошол тармакка болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек болот. Анын үчүн билим гана бизди алдыга жетелейт. Илим алдыга жетелейт. Биз рынокто анализдеп, сатуу тармагында кимдер иштеп жатат, эмнелерди аткарып жатат, бизнестерди кимдер ачып жатат, кандай ишкерлер чыгып жатат, ушулардын баардыгын анализдеп, биз өзүбүздү рынокко алып чыгууга убакыт келди. Качанга чейин сиздер жүрө бересиздер. Биз качан өсүп, өнмөйүн, өзүбүздүн жөндөмүбүздү ачмайын, биз рынокко чыга албайбыз. Демек, бардыгыбызда күчтүү өзүбүздүн аябай мыкты жактарыбыз бар. Аларды өздөштүрүп, рынокко алып чыгып, сатып чыгууга убакыт келди. Эми баарыбыз эле мен кыла албайм, мен жасай албайм, мен корком деп олтурбастан жөн гана жасап көрүңүздөр. Болсо болду, болбосо жок, болбосо башкасын жасап кетесиздер. Рынокто адашып жүрө бербеңиздер, сиздики эмес нерсени жасап жүрө бербеңиздер. Сиз өзүңүздүкүн создавать этиңиз. Өзүңүздүн ишкерлигиңизди, өзүңүздүн бизнесиңизди, өзүңүздүн жеке брендиңизди алып чыгыңыз. Кыскасы, рынокто өзүңүз сатуучу, өзүңүз ишкер, өзүңүз бизнесмен, өзүңүздүн акчаңызда өзүңүз кожоюн болушуңуздар керек болот. Эми кийинкиси, максаттарыңыз ушунчалык бийик болуш керек.
сиз уктап жатсаңыз дагы, түш көрүп жатсаңыз дагы, басып турсаңыз дагы, сиздин максатыңыз ушунчалык фокусу менен, фокус деп коебуз, бир дайыма элестетүү менен сиз ошол максаттарыңызды элестетип, кыялданып жашашыңыз керек болот. Анын үчүн мынакей караңыздар. Ар бир максат, ар бир адамга, ар бир айымга, мырзагабы деги эле баардык өзүн изденип жүргөн айымдар сөзсүз акчалуу болушун каалайт. Капчыгы толо долларларга, сомго. Анан сөзсүз түрдө ар бир адам келечекте же үй бүлөсүнө сөзсүз жакшы үй, жакшы машина алгысы келет. Анан баардыгыбыз кыялданабыз, эл алдында эркен сүйлөп чыксам, эл алдында мен өз оюмду айтып чыксам, же ырчы болуп чыксам, же таланттуу болуп эл алдында чыксам. Эгер ким талант өзүн баягы ырчылык жаатында ырдай албай, талант ичинде катылып калган болсо, кыялданабыз да, биз адамбыз да, биздин кыялыбыз ар түрдүү баягы ааламды айланып кетет эмеспи? Кыялыбыз менен биз Америкага барып жашап алабыз, айга барып жашап алабыз. Бирок чын-чынына келгенде биздин баягы максатыбыз бир гана акчалардан, акча каражатынын негизинде гана максаттарыбызга тезирээк жете алат экенбиз да. Ошон үчүн эң негизги курал бизде акча болуп эсептелинет. Эми биз рынокко чыгыш үчүн баардыгыбыз эле самопрезентация деп коет, өзүңдү өзүң тааныштыруу. Өзүбүздү тааныштыраардан мурун биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мен киммин? Адамдарга эмнелерди бере аламын? Мен дагы канча жыл жашай аламын деген суроолорду өзүңүзгө берип көрдүңүз беле? Ошол суроолорду өзүңүзгө бериңиз. Мен киммин? Адамдарга кандай пайда алып келе аламын? Менин миссиямды кайсыл жака койсом, ошол миссиямды аткара аламын. Баардыгыбыз эле колубуздан келет жасай алабыз. Биз күчтүүбүз. Күчтүү тарабыбызды болгону дагы күчтөндүрүп койгондо гана биз жакшы нерселер жасай алабыз. Эң биринчи адам өзүн сүйүш керек, өзүн баалаш керек. Эгер сиз дагы деле өзүңүзгө ишеним болбой жаткан болсо, өзүңүздү барктай албай жаткан болсоңуз, өзүңүздү жакшы көрө албай жаткан болсоңуз, өзүңүздүн кемчилигиңизди өзүңүз кабыл алып эле кечке менин бул жерим мындай, тигил жерим тигиндей деп айта бере турган болсоңуздар, анда сиз дайыма ошондой адам болосуз. Эгер сиз өзүңүздүн жакшы, сулуу жактарыңызды, өзүңүздүн билимиңизди, өзүңүздүн талантыңызды улам баса айтып, кайра ошол нерсеге сүйүү менен карасаңыздар, сиздерде сонун результаттар жаралат. Эгерде сиз өзүңүздү туура тарбиялаган болсоңуз, рынокто башка адамдарга, мисалы, мамиле курабыз. Бардыгыбыз эле интернет агымында мамиле куруудан бизнес башталат. Эгер сиз өзүңүздү тарбиялуу кылып, билим алып, өзүңүздү баягы жакшы билимдерди алып туруп, өзүңүздү өзгөртүшүңүз керек болот. Аны үчүн эмне кылабыз? Адамдар менен сүйлөшөбүз, аларга жакшы ниеттерди айтабыз, жакшы тилектерди айтабыз. Эгерде бир адамдарга капа болуп калган болсок, ал капачылыкты жеңебиз, аларга биз капа болбойбуз. Биз капа болгондо ал адам сезбейт. Сырттагы адам эч убакта ал сиздин капа болуп жүргөнүңүздү деле сезбейт. Болгону сиз ичиңизден күйүп бышай бересиз, ошол адамга капабысыз. Капаңызды ичиңизге сактай бересиңиз, жүрөгүңүздө так болуп сакталып жүрө берет, бир күнү жара болуп айланат, ал жара өмүр бою сизге рак болуп берилет. Ошон үчүн ар бир нерсени убагында ыргытканга аракет кылыңыздар. Ал адамга тарындыңызбы, ошол заматта жок кылыңыздар. Эгерде сиз бир адамга капа болуп жүрсөңүз, же болбосо ошол адамдан бир жаман сөз угуп калсаңыз, ал сөздү башка жактарга кетиргенге аракет кылыңыздар. Сиздер ой жүгүртүңүздөрдү позитивге. Мындайча айтканда, ал адам менен, эки адам менен уруша кеттиңиз, же болбосо жакыныңыз менен, жолдошуңуз менен, бир тууганыңыз менен, үй бүлөңүздө дегиле ушундай бизде өзгөчө эмелер кездешет да. Кыргыз эмебизде үй бүлөлүк шартыбызда деп коелу. Бизде ушундай багы көпчүлүк жашайбыз, орустардай болуп, кызы баласы өзүнчө эмес,
бизде баардыгыбыз үй бүлө биргеликте жашайбыз да. Ошол учурда биз балабыздын кылган кылыгына, кызыбыздын кылган кылыгына, жолдошубуздукуна чыдабай кетишибиз мүмкүн. Же болбосо мырзалар тескерисинче балдарынын кой туруңуздар, слайдым чыгып кетти, же мен бирөөлөр жазып атат. Балдарыбыздын үй бүлөбүздү негизги эле жолдошторубуз, мисалы же туугандарыбыз деги эле койчу, биздин жакындарыбыз капа кылып бир нерселер жасап коюшу мүмкүн. Биз ошону кечке ойлонуп жүрөбүз. Бир күнү ал аябай чоң эмеге келип, эмоцияга келип калат. Эмоция деген бул адамдын жарыла турган бир жара сыяктуу болот да. Ал бир моментте жарылат, сен башка адамдан капа болуп жүрүп, башка адамдын көңүлүн калтырып коюшуң мүмкүн да. Ошон үчүн ошол нерсени дайыма жеңиш керек. Эгерде сиз аябай бирөөгө жинденип аткан болсоңуз, тилиңизди бир аз тиштенип туруп артка санайсыз. Мисалы 10, 9, 8, 7, 6, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 деп санайсыз. Ошондо баягы сиздин тилиңизге келип жаткан ой сиздин мээңиз айланат дагы, бул артка санап баштаганда ме токтоп турат да, секунд токтойт дагы, ошол учурларда баягы ой кайтып кетет дагы. Сиз бир секунд, бир канча минут ошентип санап турсаңыз, баягы айта турган ойлор жок болуп кетет. Анан сиз өзүңүздү сабырдуулук менен, өзүңүздү карманып, айта турган сөздү айтпаш керек. Сиз бирөөнүн көңүлүн калтырган болсоңуз, ал нерсе мындай аябай чоңоюп сизге бир күнү чоң жараны пайда кылат. Ошон үчүн ар бирибиз бирөөнүн көңүлүн калтыраардан мурда сиз ойлонушуңуз керек. Эгерде ал адам мага ушундай сөздөрдү айтса, мен эмне деп кабыл алат элем дегенге. Адам өзүн суроолор келип атыр. Адам өзүн өзү сүйүшү үчүн эмне кылышыбыз керек дейт. Адам өзүн өзү сүйүш үчүн эң биринчи өзүңүздөрдөн камкор болушуңуз керек. Камкор дегенди билесиздер да, өзүңүзгө жакшы нерселерди арнашыңыз керек. Бул биринчиси эле билим алыңыздар. Экинчиси өзүңүздөргө жаккан нерселерди жасаңыздар. Эгерде сиздерде баягы меникиндей эле болсо керек жашоодо делечи, менде деле үй бүлөлүк шартымда деле мага деле жакындарым аябай жакшы сөз арнап, мени баардыгы эле сүйүп күйүп тура беришпейт. Анткени мен бир үйдөн чоң кызымын. Көп ата эненин мээрими төгүлбөй калышы мүмкүн. Анткени улуу балдарды билесиздер. Көпчүлүк учурда биз кичүүлөргө баягы нянька болуп калабыз да. Мен өзүм чоң энемдин колунда өскөм. 7 жашка чейин мен өзүм жөнүндө кыскача маалымат берейин. Атам убагында совхоз учурунда чабан болгон. Аябай чоң күчтүү баягы эмелердин учурунда, ошол союз учурунда чабандардын эң мыктыларын аныктаган, эң күчтүүлөрүн ошол учурда тандаган экен да. Алар Россияга, башка өлкө эмеге СССРдин учурундагы баягы атайын өздөрүнүн делегациялары менен барып, ошол жактан чоң званияларды алып, президенттер менен жолугуп, ошол учурда ал учурда башкача айтылса керек эле. Ошентип өзүнүн мыкты тарабына ал адам чыккан да. Өзү эле чабандын семьясында эле чоңойгон. Кара, мындайча айтканда, эме кыргыздын кара тору кызымын дегендей. Өзүм менин чоң энем ошол мен 7 жашка чоңойгу чакты мага билим берген, адамдарга туура кантип биринчи эле адам, улуу адам келгенде кантип учурашыш керек. Анан колонөрчүлүктө мен ал 7 жашка чейин кийим токуганды билет элем да. Анткени чоң энем ийик ийрийт эле, жүндөрдү тытып баягы түймөк кылат элек. Анан ошо ийик ийригенди үйрөткөн, 7 жашка чейин билет элем. Мындай байпак токуйт элек, ал учурда баягы эки койдун жүнү менен, анан баягы тыбыт менен деп коет го, жумшак кылып байпак токуганды үйрөтөт эле. Ошол деп 6-7 жашымда эле мен ошол колөнөрчүлүк тарабында үйрөнүп алгам. Мен 1-классыма келгенимде мен алипенин А тамгасын билип келгенмин. Себеби чоң энем, атам баягы билимдүү адамдар болгондо, себеби алар ошол
сыртка чыгып билим алып келишкен. Алар ошонун негизинде алар мага тамгалардын баардыгын үйрөтөт эле. Анан санаганда элестетиңиздер, ошол учурда койлор болот. Короодо кой аябай көп, 1000ден ашык, 5000 ар түрдүү койлор болот. Койлорду атам санайт эле, козуларды мен санайт элем. Элестетиңиздер, эми ал учурда азыркыдай эмес, ал учурда мен баягы сүткө тойгон, каймакты ушунчалык жеген, кап-кара, бетим мындай аябай толук ушундай кара кыз болчумун да. Ошол учурда эмне кылат элем? Атам койлорду санатат эле. Элестетиңиз, мен 1-класска келгенимде мен 1000ге чейин эмне санакты билип келгем да. Биринчи эле санаганда козуларды санатат эле, 1 2 3 4 5 деп санайт элем. Адашып кетсем козуларды кайра кайтарып келет эле да, кайра башынан санатат эле. Ошентип 7 жашка чейин мен 1-класска биринчи жолу келгенимде класс жетекчиме баягы экзамен алып киргизет го. Ошол учурларда мен санап берип, анан тамгаларды жазып берип киргем да. Ошол учурда элестетиңиздер, ал учурда доска деген жок эмеде. Жайлоодо да, биз чоң жайлоого чыгабыз да. Ал жакта доска деген жок, санай турган палочки деген жок. Анан ушинтип санаганда ошо кичике кезимде санаптырмын, үйрөнүптүрмүн, билим алыптырмын. Көрдүңүздөрбү? Билим алууну дагы сиздер азыркы учурда бизге жеңил да, баардык нерсе мындайча айтканда көз алдыбызда турат, жалкообуз, жасай албайбыз да. Бизге эмне жетишпейт, мотивация жетпейт. Биз өзүбүздү сүйүш үчүн анан баягы кара тоголок кара кыз айылга келди. Айылга келсе, классташтарынын баары апапакай, жакшынакай, мектепке келсе, анан мага ак көйнөк кийсем жарашпайт, апа өзүм капкара ак көйнөк кийсем оготор кара торум көрүнүп калат. Анан кийим батпайт. Эжелерим ал учурда мен 2-3 жаш улуу чоң атамдын кыздары бар эле, алардын окууга кийген кийимдер мага кийгизсе тар келип калат. Атам алып келип берет. Бир жыл өткөндөн кийинки жылы батпай калат. Ушинтип эле баягы кара кызды жашоодо эмне кылат? Көпчүлүгү билесиздер да, эгерде кысымга алып башташат да. Подружкаларын кошпой баштайт, классташтарың бөлүп баштайт. Турчу сен деп баягы эмне койдун корголу жыттанасың деп мен өзүмдүн жакын эле бир тууган эжем ошентип айткан. Койчу бар өзүнчө ойночу, койдун корголу жыттанасың депчи. Азыркы учурда эжем ошол айылда жашайт, мен шаарда жашайм. Экөөбүздүн айырмабыз асман менен жердей болуп калды да. Көрдүңүздөрбү? Жашоодо эмне кылат? Жашоо бул айландырып коет экен да. Сен бир учурда ошондой тарбияда чоңойгон болсоң, баягы Кудай таалам өзүнүн жолу менен экөөңдү алмаштырып коет экен да. Анан азыркы учурда мен өзүмдү сүйө албайтам, өзүмдү жасай албайтам, өзүмө болгон ишенимим төмөн дегендер. Биз жашообузда бирөөгө тарынып калганбыз. Бирөөдөн капалуу сөздөрдү угуп калганбыз. Биз өзүбүзгө болгон ишеним жок болуп атат. Эгер биз өзүбүзгө ишенип, өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү баалап, өзүбүзгө жакшы нерселерди ала турган болсок, албетте биз өзгөрөбүз. Биз өзгөргөндө биздин жаныбыздагылар өзгөрөт. Биз өзүбүзгө сүйүүнү арнасак, бизди балдарыбыз сүйөт. Бизди жолдошубуз сүйөт, бизди жакындарыбыз сүйүп баштайт. Бизге жакындарыбыз жакшы сөздөрдү арнап баштайт. Сиз качан эл адамы болуп чыгып баштаганыңыздарда баягы кара кыз деген, баягы сасык жытанасың деген адамдардын баардыгы сиздин айланаңызда жакшы адам болуп, сизди жакшы көрүшүп, сүйүп, ушинтип кайра сиздер менен мамиле кылып калат. Ошон үчүн ар бириңиздерди мен ойлойм, мындай баардыгыбыз эле адамбыз, ар түрдүү сөздөр сүйлөп коюшубуз мүмкүн, бирок өзүбүздү тарбиялашыбыз керек, жаман сөздөрдү сүйлөбөгөнгө, адамдын кемчилигин айтпаганга, адамдын канчалык эмесин көрүп турсаң дагы, сен өзүңдүн оюңду, мисалы сага бирөө өзүнүн сенин кемчилигиңди баса белгилеп айтып аткан болсо, сен ал адамды жакшы көрбөйсүң, сен ал адамды аябай жек көрүп каласың. Ошон үчүн ар бир адамга сүйлөп жаткан. Мен угулуп көрүнүп жатамбы? Плюс басып коюңуздарчы, угулуп көрүнүп жаткысам. Плюс басып коюңуздар. Менде бир нерсе деп чыгып калды.
баштайбыз 1 мүнөткө. Көрүнүп жатты міне. Мен зарядкамды эскертип атыптыр, өчүп атат зарядкаң депчи. Жакшы. Эми биз өзүбүздү дайыма бул жашоодо биргелебиз, бир жаралабыз. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз шедеврга айландырып жашашыбыз керек. Өмүр бою эле бирөөнүн сөзүн угуп, бирөөнүн жаман айткан ою менен жашабай, биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен жашашыбыз керек. Биз өзүбүзгө жаккан нерсени жасашыбыз керек. Өзүбүз каалаган нерсеге багыт алышыбыз керек. Эми сиздер ошол нерсеге жетиш үчүн бизде баардык нерсе келип акчага такалат. Сиздин жөндөмүңүздү дагы ачыш үчүн көп деле, өтө көп акча деле каражат жумшалбайт. Болгону сиз өзүңүзгө болгон ишенимди арттырыңыз дагы. Сиз эмнеге күчтүүсүз? Кайсыл тарабыңыз күчтүү? Ошону анализдеп рынокко чыгарыңыздар. Ишкер баштайсызбы же курс ачып баштайсызбы? Деги эмне кылгыңыз келип атат? Сөзсүз түрдө азыр онлайнга аракет кылыңыздар. Эгерде такыр мүмкүнчүлүгүңүздөр жок, мен жасай албайм, кыла албайм деп аткан болсоңуздар, анда бизден сабак алып, сабактын негизинде үйрөнүп алып туруп, анан рынокко чыксаңыздар дагы болот. Биз кийинки слайдка өтө берели анда. Эмне үчүн биз сатуу тармагына келишибиз керек? Эмне үчүн мыктынын мыктысы болушубуз керек? Себеби рынокто күчтүүлөрдү аябай кадырлайт. Мисалы, күчтүү оратор болгосо, күчтүү бизнесмен болсо, күчтүү депутат болсо, мыкты адис болсо, ошол адамдарды рынок өзү баягы ылгап коет. Эгер сиз мыктынын мыктысы болууну кааласаңыз, же күчтүү оратор, күчтүү коуч болууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Билим алып, өзүңүзгө болгон инвестициядан баштаңыздар. 4 жыл мен 4 жыл акча төлөп курстарга катыштым. 4 жыл айына минимум айына 20 миңден акча төлөп которот болчумун. Себеби мен өзүмө вложение кылдым да. Эгер мен ошол билим албасам, азыркы учурда сиздерге сүйлөп чыга албайт болчумун. Анткени мен өзүм мугалим болуп иштесем дагы, рынокко чыгарда, интернет онлайнга чыгып атканда мен сүрдөйт болчумун. Мен биринчи жолу сүрүмдүү жеңүүнү Мыктыбек агайдын сүрдүү жеңүү сабагына катышканымда, мен ойлойт элем, мен мектепте балдарга сабак өтөм, мен бир класста 40-45 балага сабак өтөп аткан мугалим, анан ошо бир 10-15 адамга сабак өтө албай калабы деп ушинтип ойлойт элем да. Өтүп кетип болушум керек десем, бир күнү аудитория мындай экен да. Сиз балдар менен иштешип жүргөнсүз, үйрөнүп аларга сабак өтүп берип атасыз программанын негизинде. Бирок рынокто, онлайнда сиз чоң адамдарга сабак өтүш бул өтө кыйын. Себеби ал адамдар сизден билимдүү жогорку деңгээлде болушу мүмкүн, билими жогору болушу мүмкүн. Же болбосо ал адам сизден бир нече жыл мурда практиканын негизинде сиз алган билимдерди өтүп коюшу мүмкүн да. Эгерде биз өзүбүз рынокко чыга албай жаткан болсок, анда сиз билим алып, ошол сүрдү жеңе албай атсаңыз, же сүйлөй албай жатсаңыз, сүйлөө чеберчилигиңизди жакшырта албай атсаңыз, анда ошондой билимдерди алышыңыздар керек болот. Мен ар бир практикадан өткөм. Сүрдү жеңүү, сүйлөө чеберчилиги, онлайн бизнес, бизнес нөлдөн Мыктыбек агайдын баардык курстарын ошол жактан бүткөм да. Окуп бүткөм. Аябай Мыктыбек агайдын ушунчалык энергиясы ушунчалык күчтүү киши. Анан рынокко ошол агайдын жардамы менен билим алып чыктым десем болот. Менде бир нече устаттарым бар, аябай көп. Билимди ошолордон алгам. Биринчи мен онлайн тармакка өзүм стресс абалымда, билесиздер, айымдар өзгөчө төрөп үйдө олтуруп калган учурларда биз стресске кабылабыз, депрессияга түшөбүз.
жолдошубуздун бизге кылган мамилеси жакпай калат, кайын журтубузга жакпай калат, урушабыз, бир туугандарыбыз менен урушабыз. Депрессияда ошондой болуп калат. Ар бир адамга жакын курбуларыбыз менен урушуп кетишибиз мүмкүн. Ар кандай өтөт да депрессия баягы. Эгерде биз ошол депрессия учурунда устат кармасак, же болбосо бирөө менен байланышып, ошол менен сүйлөшүп, жакшы башка бир нукка буруп кетсек, биз өсүп кетет экенбиз да. Ошол учурда мен 4-чү уулумду төрөдүм. 4-чү уулумда ошо төрөлгөндө, кийин бир айдан кийин болуш керек. Мен ушу май айларында, балам апрелде төрөлсө, май айларында үйдө отуруп калдым. Мугалим иштеп жүрүп эле анан декретке отуруп калса, эме болуп калат да. Мугалим мындай депрессияга тез түшүп кетет экен да, биз билбейт экенбиз ошонучу. Анан Самаранын интенсив сабагы башталып калды, ошондо бир 5-6 сабагы беле, потогу беле билбейм. Анан Самаранын биринчи эле ошо интенсив сабагын 1000 сомго сатып алдым. Өзүмдө 2 эле 1000 сом. Ал учурда бизге декреттик эргүү деп берет го бизге. Ошол учурда 2000 сом берет болчу бизгечи. Анан ошо 2000 сомду алып, ошонун 1000 сомун ошол эмеге Самаранын сабагына төлөп окуганмын 1 ай. Ага жетпей калып, кийинки айында дагы 1000 сом төлөп окуганмын. Ошентип 2 айдын ичинде мен стресстен чыгып кеттим да, Самаранын сабактары менен. Андан кийин устат кармадым, Самаранын бир сабактарына катыштым, VIP сабактарына. Андан кийин Самара айтып калды, дайыма жеке устат болуш керек, сен мындай дайыма өсүп кеткениңе бирөө мындай сага үйрөтүп туруш керек деди. Анан ойлонуп Мыктыбек агайга бардым. Агай менен көп окуучу сүйлөшүп турду, бирок мен агайдын жанына барып баардык сөзүн уктум. Келгиле, тренер болуп чыккыла, жардам берем деп ошол жерде баарыбызга эле айтып атты. Анан бирок агайдын жанына барып, мен өзүмдүн ой пикиримди айтып, анан мындай рынокко мени алып чыгыңыз деп айта албай койдум, себеби аурасы, эркектик аура бар экен да, өзүнүн эркек да, мага андай эме кабыл албай койду, негедир жан дүйнөм кабыл албай койду. Анан издендим, айымдардан кимдер бар экен деп. Ал учурда аз эле саналуу эле айымдар болчу. Самара ал учурда баягы балдары жаш болгонго мен такыр эле эме албайм дейтчү да. Насаатчылык кылып, шакирт албайм дейт болчу. Анан кимди изденсем деп Инстаграмдан издеп отуруп, мен бизнес-тренер Оксана Раскулованын сабагын көрүп калдым да. Бир сабагына бардым. Бир сабагын сатып алып эле мен андан ары ал жеке сабагына жазылып, жеке сабагынан кайра сатуу менеджерлигине сразу өтүп кеттим. Ошентип отуруп, азыркы учурда менде азыр дагы бир күчтүү айым, бизнес-тренер Барчынай Кадырбековна, психолог эженин сабактарына катышып, сатуу тармагын андан үйрөндүм. Кыскасы, Кыргызстанда эң күчтүү тренерлерден билим алдым десем болот. Жана Асель Сыдыкованын миллиондук эмеси боюнча сабагы болгон, ошол сабактарына катыштым. Кыскасы, өзүн өнүктүрүүдө өзүмө билимди, акчаны эч аябадым. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылдай өзүмө гана акчаларды, өзүм топкан акчаны кирешемди өзүмө жумшайт болчумун. Жолдошума 1 сом акча бербейт болчумун. Мен өзүмө вложение жасайм, мага тийишпей, сен өзүң балдардын продукциясын ал, кийимин алып бер, муну кыл, тийини кыл, бөлүштүрүп берип койгонмун дагы, калган бүт өзүмдүн акчамды өзүмө гана инвестиция жасадым. Эми сиздер да караңыздар, өзүңүздөргө кичинекей болсо дагы, аз суммада болсо да вложенияны жасаганды үйрөнүшүңүз керек. Өзүңүздөргө инвестиция кылганды, билимге, балдарыңыздарга инвестиция жасаганды үйрөнүңүздөр. Ошондо рынокко чыкканга сиздерге сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Вайлберстин, Мыктыбек агайдын өтө көп эмеси бар, бизнестери бар. Анткени Мыктыбек агай Ийгилик академиясында эми ал жерде толтура окуучулары бар да, тренерлер да аябай көп чыккан. Сабактын акырында дейт, оюн ойнот, жок, себеби жок, единица салууга бизде оюндар жок. Себеби кызыктуураак болот эле дейт. Жок, андай нерсе мен ойнотпойм. Өткөндө ойнотком 2 жолу. Баары акырына чейин көрөт, кызыгып дейт. Сонун ой экен. Кызыгып көрүшөт дейт, жакшы. Биз айымдарга эртең, бүгүн сону эскертип койдуңуздар. Айымдарга биздин курстар жакында эмне кылабыз, реклама кылабыз.
бизде азыр сатуучу болуу менеджерлик курсу старт болот буюрса 10 майда. Анан эгерде ким мыкты реклама кылып жардамдаша турган болсо, биздин сабактарга бесплатно катыша алышат. Акыркы посттордо чыгарууга деп ойлонуштуруп атабыз. Эртеңки сабакта айтылат ал нерсе. Бүгүн сиздерге только маалымат берүү күнү. Буюрса эртеңки эфирлерде маалыматтар айтылат курстар боюнча. Курс өзү скидкалар коюлат. Алдыңкы 10 айымга, 5 айымга атайын жолдомолор ойнотулат. Ал жолдомолорду мен менеджер кыздарым бүгүн иштеп чыгышат. Ар бириңиздер ошол группаларда, ким группадан келген болсо, ошол WhatsApp группага, ошол жактарга маалыматтар ташталат. Ким WhatsApp группада бар, эгер жоктор болсо айтыңыздар, сиздер номер калтырып коюңуздар, ушул эфирдин аягына сиздерге менеджер кыздар байланышып группаларына кошуп алышат. Суроолорду бериңиздер. Суроолоруңуздарга жооп берейин. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Кимде кандай суроо бар? Жаңыдан кирип бизге кирген коноктор кош келиңиздер. Бизде эфир сакталышы мүмкүн. Сонун сабак болду дейт Назик айым. Бизде Назик деген айым дагы менеджер болуп иштейт. Менеджер боюнча аз болсо да маалыматым бар дейт азаматсыз. Менеджер деген ким өзү бул? Менеджер компаниялардын же курс тренерлердин баягы алып чыккан курстардын сатуусун мындай көзөмөлдөп берген адамдар. Ооба, албетте мен да онлайнда жумуш иштейм. Токтоп туруң дейт. Мен айта кетейин дейт. Мен айта кетесиңер. Суроолорду жазабыз. Суроолор жок болсо эфирде жыйынтыктайбыз. Эртеңки эфирде буйруса сиздерге атайын сонун маалыматтар айтылат. Оюндарды да коюштурабыз. Эртең комментарийге жазгандарга мыкты комментарий жазгандарды аныктайбыз. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо эфирибизди жыйынтыктайлы. Мен сизге окшоп менеджер болгум келет дейт. Албетте үйрөнсөңүздөр болот. Суроолоруңуздарды жазыңыздар. Суроолоруңуздар барбы? Болсо бериңиздер, жооп берейин. Анан эфирибизди сактап. Ооба, албетте өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм. Бардыңыздар группадан келдиңиздер, WhatsApp группадан келдиңиздерби? Эгер ким WhatsApp группага келген болсо, ким 30 адамды группага кошо турган болсо, биз жакында 21 күндө старт ала турган 21 күндүк таң нуру деп эртең менен эрте туруп дисциплинага түшө турган, өзүн өнүктүрө турган 21 күндүк курсу старт болот. Ошол курсубузга белек катары 10 айымга белек беребиз. Ким группабызга 30 адам кошо турган болсо, ошол айымдарга. Ооба, ким курсубуз дагы старт алат, эртең старт алат. Бүгүн ачылышы болду. Сатуу менеджерлигин окуп үйрөнөм дегендерге биз 4-5 курсту даярдап турабыз азыркы учурда. Ким иштейм, окуйм, билим алып, ошол курс ичинде курс сатып иштейм дегендерге
курстун баасын азыркы учурда 1500 койдум. Бул 3000 сомдук курсту 30% скидка менен койдум. Эгер ким окуп үйрөнөм десе, ошол жака эмеге катталып, кыздардан реквизит сурап алсаңыздар болот, менеджерлерге байланышсаңыздар болот. Бүгүндөн баштаппы дейт. Ооба, бүгүндөн баштап биз баштадык. Биздин 21 күндүк өзүн өнүктүрүүчү таң нуру курсубуз бул 10 майдан кийин коюлат. Ал эми сатуучу бол 4 потоктун сабагы 10 майда башталат. Эгерде ким сатуу тармагын өздөштүрөм, менеджер болуп иштейм, сиздер менен бир команда болуп өсөм дегендер болсо, биз өзүн өнүктүрөбүз, мыкты сатуучу болууга үйрөтөбүз, өзүнүн ишкерлигин баштап кетүүгө жол көрсөтүп беребиз, өзүнүн личный брендин иштеп чыгууга жардам беребиз, жана SMM адисин окутуп үйрөтөбүз. Ошо SMM адиси боюнча бизде 0дон SMM адисин окутуп үйрөтүү курс старт алган кече күнү. Менин партнерум Жаңылай Нышанова, Жаңылла деген инста баракча менен, ошол ат менен азыркы учурда SMM 0дон 5 болгону 500 сомго үйрөтүп жатат. Ким катталам десе, менеджерлерден реквизиттерди алыңыздар, стористи карап туруңуздар, сториске да чыгарышат. Катталып үйрөнөсүздөр. SMM бул Instagram баракчаны туура алып кетүү боюнча жеке ишкерлер үчүн, бизнес ээлери үчүн үйрөнсө болот. Деги эле личный брендке да аябай керек болот. Сатуу менеджер кантип акча табат, жооп бере кетсеңиз. Сатуу менеджерлери бирөөнүн курсун сатат, же болбосо бир компания менен менеджер болуп иштеп, алардын эмесин услугасын сатат, же болбосо кандайдыр бир товарларды интернет дүкөндөрдөн бирөөлөр менен партнер болот дагы, алардын товарын сатып берет. Ошол менеджер болуп эсептелинет. Эгерде сиз азыркы учурда биздин курстарды сата турган болсоңуздар, биздеги сатуучу бол курсунун менеджери болуп эсептелинесиздер дагы. Сизге биз жолдорун көрсөтүп беребиз дагы. Сиз үйрөнүп алып, ар бир текст жазганды үйрөнөсүз, ал жерден слайд жасаганды үйрөнөсүз. Бардык сатуучуга эмне курал керек болсо, ошону үйрөнөсүз дагы. Сатуу менеджери болуп иштеп, ошол жакта акча табасыз. Азыркы учурда сатуу менеджерлери кимдерге керек? Бул бизнеси барларга, ишкерлиги барларга, курсу барларга, тренерлерге, коучтарга сатуу менеджерлери аябай керек. Жана компанияларга керек. Эгерде сиз күчтүү адис болсоңуз, өзүңүздүн сатуу менеджерлигинде бардык курстарды сатып кете бере турган болсоңуз, бардык товарларды сатып кете бере турган болсоңуз, анда сиз бардык жактан жумуш издеп, таап, иштеп кете бересиздер. Сатуу менеджерлигинин максаты, сатуу менеджер болуунун максаты, сиз акчаны туура чогултасыз. Бул жерде азыркы учурда онлайнда мындай нерсе бар да, эки эле сатуу бар. Бирөөсү офлайн сатуу, товарларды колубуз менен кармап сатуу, экинчиси тилибиз менен, үнүбүз менен бирөөлөрдүн курстарын сунуштап акча табабыз да, сатуу менеджерлер. Эгерде сизде эч кандай товарыңыз жок болсо, же болбосо өзүңүз курсуңуз жок болсо, анда биздикине окшогон баягы жаңыдан түптөлүп жаткан же тренерлерге өзүңүздү сунуштап, мен сизге азыркы учурда стажировкадан өтүп сатуучу болуп иштегим келет деп өзүңүздөрдү сунуштап көрүңүздөр. Эгерде сиз антип иштей албасаңыз, анда өмүр бою, мындайча айтканда, азыр абалыңыз кандай болсо, кийин деле ошондой, 10 жылда өткөндөн кийин абалыңыз дагы деле ошондой болот. Бирөөнүн курстарын сатыңыз, бирөөнүн курстарын сатканыңызда сизде товар алуу жок, ал жерде товар сатпайсыз, болгону анын курсун сатасыз, өзүңүздүн процентиңизди аласыз, айлыгыңызды чогултуп аласыз, айын аласызбы, жумасын аласызбы, балким күнүнө аласызбы. Кыскасы, сиз сатуу менеджерлеринин өзүнүн пайызы болот. Ооба, продуктуну сатканыңызда 10%дан 50%га чейинки аралыкта акчаны аласыздар.
Эгер сиз партнер болуп кирсеңиз 50%га 50% деп аласыз. Эгер сиз жөн эле менеджер болуп кирсеңиз, анда 10%дан 30%га 25%га чейин аласыздар. Түшүнүктүү, Эми анда биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Биз азыркы учурда өзүбүздүн сатуу тармагында SMM сатуучу бол курсуна, SMM курсуна, өзүңдү өнүктүрүүчү сабактарга, кулинарияга, жакында массаж боюнча да кошулат, ораторлук боюнча, комуз курсу, сүрөт курсу, дагы кайсы курс? Бизде аябай чыгармачылыкка багытталган курстар ачылат. Эгер ошол тармакка мен сатуучу болуп кирем десеңиздер, анда биздин курска жазылып, билим алып, ошонун негизинде жумуш менен камсыз болсоңуздар болот. Сатуу менеджерлиги Кыргызстанда актуалдуу. Кыргыз аудиториясына чыгасыздар. Деги эле бизде азыр эмне үчүн бул тармакта алып кетип жатам? Себеби мен да жакшы билем дейт массажды дейт. Жооп бере кетсеңиз. Сабак сонун болду дейт. Жооп бердим сурооңузга. Азаматсыздар. Анда ким сатуу менеджерлигине жазылам дегендер болсо, директке жазыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Ким катталам десе, плюс белгисин жазыңыздар. Алгачкы катталган 3 айымга, 1500 менен катталган 3 айымга 21 күндүк өзүн өнүктүрүүчү, дисциплинаны калыптандыруучу сабак белек берилет. 21 күндүк сабак. Алгачкы катталган 10 айымга деген болсок керек эле, 10 айымга. Алгачкы катталган 10 айымга дисциплинаны калыптандырабыз, эртең менен эрте турабыз, көнүгүүлөрдү жасайбыз. 21 күн бою адаттарды өзүбүзгө калыптандырабыз. Мындайча айтканда, эң күчтүү, ийгиликтүү адамдардын кайсыл адаттары бизге керек, ошолордон терип алып туруп, ошону 21 күндүн ичинде өзүбүзгө калыптандырабыз. Азыркы учурда курстун баасы 1500 сом, SMM боюнча 0дон баштап SMM 500 сом. SMM курсун дагы сөзсүз окуңуздар. Себеби азыр рынокко SMM адистери аябай керек. SMM менен сатуу тармагын үйрөнүп алсаңыздар, сиздер мындайча айтканда бомба сатуучу болосуздар. Кыргызстанда SMM сатуу менеджерлери жаңыдан өсүп жатат. Ошондуктан сатуу менеджерлигинде вообще мындай рынок бош десеңиздер болот. Сиз үйрөнүп алсаңыз, сиз азыр үйрөнсөңүз 3 жылдын ичинде сиз мыкты сатуучу болосуз. Мен 4 жыл эмгектенгенимде сиздер 2 айдын ичинде эле 1 жылдын ичинде өздөштүрүп алсаңыздар болот. Мен 4 жыл тете жакта башка эле бир тармактарды сатып жүргөн болсом, сиз эң маанилүү нерселерди сатып туруп, бир 6 айдын ичинде мыкты сатуучу болуп чыгып кетсеңиздер болот. Ал бул мен өзүм практикамдагы эле нерселер. Практика жасайсыздар, сатасыздар, рынокко чыгасыздар, өзүңүздөрдү сунуштайсыздар, эртең менен туруп өзүңүздөрдү өнүктүрөсүздөр. Бул жакта өтө сонун билимдерди аласыздар. Ким катталам дегендер болсо, азыр номериңиздерди калтырыңыздар. Ким 10 номер калтырган болсо, ошол гана 10 айымга 21 күндүк курсту белекке беребиз. Азыр жазыңыздар. Ким катталам дегендер болсо, азыр жазыңыздар. Эгерде сатуу менеджер кесибинин ыңгайлуулугу. Сатуу менеджерлиги сиз онлайн эле иштейсиз, сиз эч жака барып деле, эгерде Бишкекте болсоңуз, Бишкекке келиңиз. Ошто болсоңуз, Ошто деле иштей бериңиз. Сиз телефонуң, сизде бир гана инструмент, бул телефонуңуз, интернетиңиз болсо эле болду. Гүлмайрам эжеке, мен окуймун дейт. Номериңизди калтырыңыз, кыздар байланышат сизге. SMMге катышам дейт.
Номерлериңиздерди калтырыңыздар. Ким курска катталам деген болсоңуздар, номериңиздерди калтырыңыздар. Менин жеке номер жардамчы кыздарым, менеджерлерим сиздерге жазышат. SMM деп туруп, жанына номериңизди жазып коюңуз. Же болбосо ушул комментарийдин алдына номериңизди жазыңыздар. Жаңылкан эже. Ооба, албетте берилет. Катталган, алдыңкы катталган 10 айымга берилет. SMM курсту анан сатууну алгандарга номериңиздерди жазып коюңуздар. 3 в 1 кылып аласыздар ушунда. SMM дейт. SMM. Алыңыздар. SMM'ди 500 сомго эч жактан окуй албайсыздар. Тем эле жеке консультациядагы берет. Менеджерлик аласыз. Албетте алам, эгерде каалоо болсо сиздерди алам. Болгону бирок менин курсумдан өтүшүңүздөр керек болот. Себеби мен өткөндө акысыз SMM адистерин алдым. Жыйынтык бере алышкан жок. Ал эми 1000 сомдон менин курстарымды окугандарда жыйынтыктар аябай сонун болду. Ал ошол эле кыздар кайра эле менде менеджер болуп иштеп атышат азыр. Номерлиңиздерди калтырсаңыздар, сиздерге менеджерлер байланышат. Анан дагы бир нерсени унутуп бараптырмын. Ким SMM курсун, сатуу курсун алган 3 айымга наставничество, жеке наставничество боюнча 3 эле айымга наставничество боюнча подарок кылам. Биринчи катталган 3 айымга гана. Биринчи катталган 3 айымга. SMM'ди 500 сомго аласыз, 1,5 сомго сатуу курсун аласыз и наставничество боюнча консультацияга келесиз. 3 эле айым, алдыңкы 3 айымга гана. Биринчи төлөгөн 3 айымга гана берилет бул наставничество боюнча. Сиздер менен жеке сиздердин эмеңиздерди анализдейбиз. Жашооңуздарды анализдейбиз, рынокко чыкканга даярдайбыз. Сиздер менен 1 сааттык, 2 сааттык 2 күнгө коюшу мүмкүн, же болбосо 1 күнгө коюшу мүмкүн. Сиздердин жан дүйнөңүздөрдө эмне кыйналып жатат, ошол нерсени биз анализдеп иштеп чыгабыз. Эфирди сактап берели дейт. Ооба, сөзсүз сактайбыз эфирде. Ким менден жеке консультация алгысы келсе, анда биринчи 3 айымдын катарына кириңиздер. Бишкек шаарында болсоңуздар, Бишкекке жолугушууга келесиздер. Эгерде региондордо болсоңуздар, анда региондорго онлайн видео звонок менен сүйлөшөбүз. Жеке анализге келесиздер, жеке анализге. Мындайча айтканда, наставниктин жеке анализине. Мени алыңызчы дейт. Алабыз, албетте, эгерде сиздер менеджерлерге байланышып, өзүңүздүн номериңизди азыр төлөм аткара турган болсоңуздар, реквизиттерди азыр кыздар сиздерге жөнөтөт, группага жазыңыздар, жеке катка жазыңыздар, менен алдына комментарий бөлүмүнө мен катталам деп туруп, номериңиздерди калтырыңыздар, баардык менеджерлер сиздерге байланышка чыгышат. Анда эмесе мен сиздер менен коштоштум, мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Эгерде ким өзүнүн жашоосун өзгөрткөсү келсе, акча табуун жөндөмдүн арттырууну кааласа, анда биздин курстардан окуп үйрөнсөңүздөр болот. Жумуш только офлайн болуп калса, ага барганга шарт жок болуп, айылда жашасак эмне кылса болот. Онлайн иштесеңер болот. Онлайн, мен жалаң онлайнда иштейм. Офлайнда аз пока ача элекмин, бирок жакында ачабыз офлайнды дагы. Албетте баарыңыздарга. Төлөм сатуу курсуна 1500 сом, SMM'ге 500 сом. 2000 сом менен катталгандарга наставничество, жеке анализ 3 эле айымга берилет. 3 эле айымга берилет.
түшүнүктүү эле болду. Анда мен сиздер менен коштоштум. Эфирди сактап коем. Алдыга кирип, маалыматтарды алып катышсаңыздар болот. Анан эртеңки эфирде өтө сонун оюн ойнотобуз. Көбүрөөк адамды алып келгенге аракет кылыңыздар. Жакындарыңыздарды кошуңуздар, түз эфирди бөлүшүңүздөр. Себеби эртеңки түз эфирде биз оюн ойнотобуз. Оюн 10 айымдан 30 айымга чейин коюлуп калышы мүмкүн. Бул 21 күндүк өзүңдү өнүктүрүүчү таң нуру аттуу эртең мененки дисциплинаны калыптандыруу боюнча сабакты биз ошол айымдарга белек катары коебуз. Бирок шартын ошол учурда айтабыз. Группага айтылат, эгерде бүгүн баштай турган болсо, менеджерлер сиздерге жазышат. Группада болсоңуздар, группага айтылат. Анда баарыңыздар жакшы көрөм, жакшы туруңуздар, бейпил түн. Баарыңыздарга ийгилик.